Жумгалда 2,5 миллион сомго алынган жаңы экскаватор кар күрөө издеп жатып сууга чөктүрүп жиберишти. Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айыл өкмөтүнө грант аркылуу алынган баасы 2,5 миллион сомдук экскаватор Шорттон көлүнө чөгүп кетти. Мындай маалыматты бүгүн 25 декабрда Чаек айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучу Айгүл Токтоналиева тастыктап буларды билдирди. Анкадор 702 ЭА үлгүсүндөгү экскаватор бир ай мурун алып келинген. 23 декабрда Шорттон көлүнүн үстүндөгү хоккей аянтында боло турган жердин карын күрөө үчүн айда барышкан. Көлдүн суусу жакшы тоң элегине байланыштуу унаа чөгүп кетти. Учурда техниканы чыгаруу мүмкүн болбой жатат. Себеби экскаватордун жанына башка техниканы алып барууда коркунуч туудуруда, деди Токтоналиева. Президент Сооронбай Жээнбеков: мамлекетибиз дүйнө коомчулугунун алдыңкы сабына болуш үчүн эң башкы роль билимдүү жана кесипкөй жаштарга таандык. Келечектеги мамлекетибиз башкалардан артта калбай, дүйнө коомчулугунун алдыңкы сабында болуш үчүн эң башкы роль билимдүү жана кесипкөй жаштарга таандык болот. Кыргызстандын келечеги мына силер жаштарсыңар, деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн 25 декабрда 2017-2018 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларынын студенттеринин президенттик стипендия тапшыруу аземинде.